Рисалат Халматова өмүрүнүн 113 жазын тосуп отурат. Ал 1903 жылы 12 декабрда Ноокат районунун Баргы айылында төрөлгөн. 1924 жылы турмушка чыгып бир балалуу болгон соң жолдошу кандуу майданга кетип, андан кайтпай калган. Учурда жалгыз уулунун колунда. Андан 6 небереси жана 16 чебереси бар. Неберелери алды бар. Жакшы бакканда, эми мындай айтканда мен деле полковник запастамын. Неберелеринин эң чоңу Бакыт Качыбеков, азыр Бишкекте военный врачебный комиссиянын төрагасы. Онун кийинкиси таможняда подполковник зам по охрану. Онун кийинкиси азыр Бишкекте. Жаштайынан иштин көзүн көрө билген мээнеткеч аял болгон. Кара Суудагы колхоздо звеновой, бригадир болуп эмгектенген. Мындан жарым жыл мурда сүйлөп, басып жүргөн эне учурда абалы оорлошуп төшөккө жатып калган. Анда да кайраттуу эне келгендерге батасын берип алкап келет. Алтын башыңар аман болсын. Көзүңөр үйкүдө болсун. Оозуңар күлкүдө болсун. Толуп ташкан назы немет, чирей шербет. Kuyruk bu ortasından açtı. Başına çıkmadın. Böyle çevire kıvıra kırgın. Baybiçelerden bol bile. Karıp. Beni yaşımda yaş verdim. Balam. Каарманыбыздын неберелери да аскер кызматында эмгектенишип, мамлекетибиздин керегине жараган инсандардын катарын толуктап келишет. Республика боюнча алтын эне медали Баткен жоокерлеринин республикалык комитети тарабынан 2 гана аялга ыйгарылган. Анын бири Рисалат Халматовага тапшырылган. Уулунун айтуусунда Рисалат эне баласынын неберелеринин окуп, билимдүү болуусун каалап билим алууга үндөп келет. Ошондуктан баласы, неберелери да баары жогорку билимдүү. Сымбат Абдакимова, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары.